Биз азыр Сары Могол айылындагы Гүлбүрак балдар бакчасында турабыз. Аталган балдар бакчасы 2013-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жараксыз деп табылган. Бирок ага карабастан бала бакча өздөрүнүн ишмердүүлүгүн улантып келүүдө. Анткени аталган айыл боюнча жалгыз бир гана ушул балдар бакчасы бар. 1954-жылы бул имарат оорукана тибинде курулуп, пайдаланылып келген. 1985-жылдан тартып балдар бакчасы болуп иштей баштаган, бирок тиешелүү талаптарга жооп бербейт. Деген менен Гүлбүрак балдар бакчасында учурда 120 бала тарбияланып жатат. Бирок орун тартыш. Айылда башка бала бакча жок болгондугуна байланыштуу кооптуулугуна карабай пайдаланып келишкенин айтышты. Анын үстүнө мектеп жашына чейинки балдардын саны жыл санап өсүүдө. Азыркы тапта 100гө жакын бала электрондук кезекте турат. Бирок айыл элетинде адамдын саны көп, калктын саны көптүгүнө байланыштуу бир эле бакча болгондуктан бул талап ушул эмгектенип келүүдөбүз. Ал эми 2013-жылы МЧСтен корутунду чыккан. Бирок ошол корутундун жыйынтыгына да карабастан жылда өткөрүлүүчү оңдоп түзөө иштеринин жыйынтыгы менен дагы деле ушул күнгө чейин ишибиз уланып келүүдө. Жергиликтүү бийлик маселе жакынкы аралыкта чечилип калаарын билдирди. Себеби жаңы 140 орундуу балдар бакчасынын курулушу жүрүүдө. Ал 2 кабаттан туруп балдарды тарбиялоого керектүү бардык шарттары менен камсыздалган. Азыркы күндө имараттын 1-кабаты тургузулуп бүттү. Тиешелүү адистер май айында дагы курулуш кайра улана турганын айтышты. Бала бакчанын курулушу мамлекет тарабынан каржыланууда. Жалпы республикалык бюджеттен 17 миллион акча каржыланып, мына 1-кабат өзүңөр көргөндөй бүткөрүлдү. Кудай буюрса, быйылкы жылга толук акча каражаты чечилип атат. Ушул 24-жылдын декабрынын 31-ине чейин бүтүрүү максатталып атат. Бардык шарттары бар, ичинде санузелдери, кол жуучу жайлары, столовойлары бүт каралган. Ал эми азыр бүгүнкү күндө иштеп аткан балдар бакчасы бул 1954-жылы курулган эски здание. 2013-жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан корутунду чыккан, жараксыз деген. Бирок эми ошонун карабастан бүгүнкү күндө пайдаланып атабыз. Бала бакча болгон эмес да. Памир-Алай айыл аймагында жалпы 5 айыл жайгашкан. Алардын баарында тең бирден гана балдар бакчасы бар. Сары Моголдогу мектепке чейинки билим берүү мекемесинин жаңы имараты бүткөрүлгөндөн кийин маселе бир аз жакшырат дешүүдө. Анткени ушул гана айылда эскилиги жеткен имарат пайдаланылып келе жатат. Айымкан Исрал кызы, Адлет Нышанбаев, УТРК Ош.